Assalamu alaikum урматтуу мекендештер. Бүгүн сиздерге ашказан оорусу тууралуу маалымат бермекчимин. Себеби денебиздин бардык мүчөлөрү сезгенгендей эле ооругандай эле ашказаныбыз дагы оорушу мүмкүн. Ашказандын эң кенен таркаган оорусу бул албетте гастрит. Анан эгерде ушул ооруга өз учурунда көңүл бурбай, дарыланбай койсок, бул албетте эрозияга алып барышы мүмкүн, жара болушу мүмкүн. Эң жаманы перфорация дагы болуп кетиши мүмкүн. Албетте бул сейрек болгон оорулардан, бирок ушул деле жашоодо учурап турат. Мындан сырткары ушул ашказан рагы дагы бүгүнкү күндө кенен таркаган оорулардын катарына кирет, тилекке каршы. Эми ушул оорулар, айталы ушул перфорация же болбосо ашказан рагы кайсы учурда калыптанып калышы мүмкүн. Мындай оорулар көп учурда бейтап өзүнө карабай койсо, айталы ашказанында гастрити бар, жарасы бар, дарыланбай жүрө берген болсо, же болбосо бир эле жолу дарыланып ошол боюнча көңүл бурбай койгон болсо, акырытуу ушуга жеткирет. Андыктан мен айтар элем, өзүңүздөрдүн ден соолугуңуздарга кош көңүл карабай, кайсы жерде кандайдыр бир жагымсыз белгилер болуп жатса, ошол катары ашказанда дагы текшерилип коюшуңуз керек болот. Ашказанды карай турган врачты биз гастроэнтеролог деп айтабыз. Же болбосо терапевтке көрүнсөңүздөр дагы болот. Анан ушул бүгүнкү күндө ашказан оорусун дарылоодо ар ким ар кандай подход кылат. Негизи жалпыга ылайык ушул врачтардын ушул сунушу бул протокол боюнча дарылануу болот да, трехкомпонентный, четырехкомпонентный деген дарылар жазылат. Жана мындан сырткары диета дагы жалпысынан окшош эле болот. Бирок көп адамдар ушул дарыланууга бара бербейт да, ошонун негизинде акырытуу өйдөдө айткан жаман ооруларга алып барып коюшу мүмкүн. Ошол себептен мен эмне демекчимин, элдик медицинага анчалык эле баш отуңуздар менен кире бербеңиздер. Кээ бир учурларда жардам берет, кээ бир учурларда жардам бербейт. Бүгүн ушул элдик медицинада бүгүнкү күндө ушул интернет айдыңында көп айтылып жүргөн, сунушталып жүргөн азыктардын бирин айтып өтмөкчүмүн. Бул болсо бака жалбырак, подорожник деп коелу эле. Ушул бака жалбыракты ашказан оорусунда колдонуп калгандар бар да. Анан албетте бул дагы илимде тастыкталган ашказан оорусун айыктырышы мүмкүн болгон азыктардын бири. Бирок кайсы учурда деген маселе жаралат да. Мисалы, сиздин ашказаныңыз ооруп жаткан болсо, бүгүн ушул бака жалбыракты жей турган болсоңуз, тескерисинче ашказаныңыз катуураак ооруп калышы мүмкүн да. Себеби сизге керек эмес экендигин билбейсиз. Ошол себептүү муну тактап коюшубуз керек. Гипоацидный гастрит деген оору бар. Бул кандай оору десеңиздер, ошол ашказандын согу, туз кислотасы керегинче бөлүнүп чыкпай калат. Ошонун негизинде ашказандын чел кабыгы сезгенет. Ушуну гипоацидный гастрит деп коебуз. Жана бул учурда дарылануу башкачараак болот. Дал ушул ооруда биз бака жалбыракты колдонсок жакшы болот. Эми гипоацидный гастриттин белгилери кандай? Биринчи эле өзгөчөлүгү, адам арык болот же арыктап кетет. Анан мындан сырткары ушул көп эсинейт. Эми эсинебиз баарыбыз эле, бирок ошол эсинөө менен бирге ооздон жагымсыз жыт чыгат да. Анан тамак жегенден кийин ушул тамактын сиңиши кыйын болот. Ашказанды мындай бир калыпта оорутат тамактангандан кийин. Мындан сырткары ушул сырткы белгилери дагы бар. Айталы ушул чачы көп түшөт бейтаптын, тырмактары сынат, териси кургак болот. Ушундай бир алсыз болуп калат да. Ушул белгилер бейтаптан аныкталып жаткан болсо, ушундай гипоацидный гастрит деп диагноз койсок болот. Эми ушул белгилерге эле таянып коюп койбойбуз, бирок негизинен ушундай өзгөчөлүктөр болот гипоацидный гастритте. Ушул диагноз сизден такталган болсо, ошондо бака жалбыракты колдонсоңуз болот. Өйдөдөгү белгилер саналган болсо, өзүңүздөн сезип жаткан болсоңуз, бака жалбыракты колдоно бериңиз. Ошондо дагы диагнозду тактап коюш керек болот. Анан башка ашказан ооруларында адатта көп кездешкен. Негизи гипоацидный гастрит өтө сейрек кездешет. 10 адамдын бирөөсүндө болсо болот, болбосо анда дагы болбойт. Демек, кандай тыянак чыгарабыз? Бака жалбыракты жебейбиз. Себеби
Эгерде ашказандын туз кислотасы көп бөлүнүп чыгып, ага сунушталган жанагы омепразол, лансопразол деген ушундай дарыларды ичип жүргөндө бака жалбыракты дагы кошо колдонсок же аларды ичпей эле бака жалбырактын өзүн колдонсок, тескерисинче ашказанды катуураак оорутуп коет. Андыктан туура тыянак чыгарасыздар деген ишеничтемин. Маалыматты сөзсүз түрдө башкаларга дагы жөнөтүп коюңуздар, анан жоготуп албаш үчүн сактап алыңыздар.